Урматтуу мусулман бир тууган, мен 15 жылдан бeri Бишкек шаарында жашаймын. Бир да христиандын ороза айтта, курман айтта майрамдаганын көргөн жокмун. И майрамдабайт, майрамдагандай эмес. Курмандык да кылышпайт. Бирок ошол эле кезде Бишкекте жаштаган Ахмад, Мухаммад, аялдары Хадича, Фатима, кыздары Айша, балдарын аты Абубакыр, Умар болгонуна карабастан жаңы жылды чыдамсыздык менен күтүшөт. Жаңы жылда элдин жердин көркү болгон балатыны кыйып келгенде унутпайт. Аны кооздоп, ар түрдүү нерсени илип, Кытайдын экономикасын көтөрүп, кошуналардын тынчын алып, салюттарды асманга аванатып, исраф кылгандыгын унутушпайт. Ошол эле кезде атын өчкүр аракты да унутпай алып келип, түнү менен тос айтып, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Аллага античем, иманы жок, касам ичем имандуу боло албайт, касам ичем имандуу боло албайт. Пайгамбар 3 жолу касам ичкенде сахабалар ким десе, кошунанын тынчын алган, кошунага тынчтык бербеген дейт. Кошуналарга тынчтык бербестен түн жарымга чейин 2 саатта болбогон нерсени абага атып, экономикабызды жерге чөктүрүп, эгер ошол акчаны жыйнап бир жетим жесирге берсек, жолубузду оңдосок, же көпүрө салсак, же таза суу чыгарсак, эчак эле бул нерселерни кылмакпыз. Кыргызстандын ар бир айылдарында, мусулмандардын үй бүлөлөрүндө ушундай нерселер болот. Урматтуу мусулман бир тууган, Иса пайгамбарга иман келтирбеген адам имандуу боло албайт. Иса улуу пайгамбарлардын бирөөсү, Мариям деген энебиздин баласы. Иса пайгамбар Кудай эмес, ал Кудайдын баласы эмес. 3 бириккен компаньондун бириси да эмес ал. Иса пайгамбар мен сыяктуу, сен сыяктуу узуну 8, туурасы 5 сантиметр болгон эненин жатынынан төрөлгөн. Иса пайгамбар кул хуаллаху ахад, Аллах жалгыз, Аллаху самад, анын теңи жок, лам ялид төрөлгөн эмес, ва лам юлад, Аллах тааладан эч ким төрөлгөн эмес, ва лам якуллаху куфуан ахад, Алланын эч бир теңи жок. Күндөрдүн биринде бир мусулмандын аалымы менен христиандарды бир дискуссияга тартыштыралы деп бир колунда бар бай чакырат да бир талаш кылачы, көрөйүнчү кимиңердин диниңе ак дейт. Ошондо мусулман келсе, христиандардын поптору башкалар отурган экен. Мусулман ассаламу алейкум деп салам бергенден кийин көрүшүп, кандайсыз, бала чака тынчпы, үйдөгүлөр тынчпы, балдар чоңоюп атабы десе, христиандын попу айтат экен, бизде бала болбойт, биз үйлөнбөйбүз дептир. Мусулмандын аалымы айтыптыр, эгер сенин балаң болбосо Кудайдын баласы болобу дептир. Урматтуу мусулман бир тууган, эгер сен балалуу болбой турган болсоң, кайсы акылың менен Кудайдын баласыны, Исаны Кудайдын баласы дейсиң?